Assalamu alaikum туугандар. Видеону жаздыруу себебим көчө күнү эми бул суроо оор суроо болду. Барыңар эле билип атсаңар керек. Мен эмне боюнча экен, ОДКБ боюнча баягы эле оор суроо болду чындап эле. Анан көчө күнү митингдүү ишчилердин арасында Клара эже жүргөн. Клара Сооронкулова мен үчүн мындай чоң юристтерден болуп эсептелинет. Ошол себептен ошо Клара эже менен бир-эки суроо берип жообун алгылайын десем, көчөнүн журналисттер кармап алып, мени активисттер кармап алып, такалап, сен каршысыңбы же немесиңби деп сурап менден ушундай болду да, көчөкү видеодочу. Мен көчөкү видеодо айттым, менин мнениям бар. Албетте менин мнениям бар. Кимдин эле аскерлерди, өзүнүн уулдарын башка өлкөгө жөнөткүсү келет экен. Же болбосо кимдин эле ушинтип башка өлкөгө жөнөтүп коюп, Кыргызстанда отургусу келет экен. Анан ошол жерден өз позицияңды айт деп турбашты. Менин позициям бар болчу албетте, бирок туугандар унутпагыла, мен эл өкүлүмүн. Менин позициям бар эле, менин эле позициям деп мен кыйкыра албайм. Ошон үчүн Клара эже менен дагы кеңешип, жана башка элдер менен да кеңешип чечим чыгарууну туура көрдүм. Анткени эми баягы бул жерде мен жөнүндө эле суроо болуп аткан жок. Эгер мен жөнүндө эле суроо болсо, мен оңой эле жооп берип коймокмун. Так, дальше. Позициямды ачык айкын айтам деп айткам мен акыры. Анткени элдин кеңешин угуш керек, эл менен сүйлөшүш керек. Позициямды азыр айтып атам. Мен каршымын деп чыктым, бирок ошол каршымын деп чыкканда эле оңойлордон турган жок. Анткени кандай деп түшүнүшсөм, анткени бул жерде абдан көп суроолор бар экен. Бул жалаң эле ушул эми көп суроолор бар экен да, муну түшүндүрүп бере албайсың, бат айтып бере албайсың. Бирок ошого карабастан мен каршымын деп чечим чыгардым, бирок чынымды айтайын, абдан оор болду. Көп убакыт ойлонууга туура келди. Анан кийин каршым демек тургай, мен эгер биздин аскерлер ошо Казакстанга бара турган болсо, мен да Казакстанга барууга сурандым да. Жооп ошондой, туугандар, позицияны уккуңар келген, позиция ушундай. Анан көп эле личкага жазып, улан мындай тигиндей дегендерди токтотуп тургачы, убактылуучу. Мен деле депутат болуп төрөлгөн эмесмин. Акырындык менен үйрөнөбүз буюрса, чечимдерди бир аз болсо дагы батыраак кабыл алганга аракет кылабыз. Бирок ошондо деле Валейкум ассалам, кандайсыңар? Ошондо дагы мен ойлонуп, дагы 100 киши менен акылдашыш керек болсо 100 киши менен акылдашып, буюрса алдыда дагы ушундай эле иш аракеттерди кыла берем. Рахмат.